Урматтуу депутаттар, кечирип коесуздар, маалымат катары. Саботаж деген шарттуу статья боюнча биз кылмыш кодексине өзгөртүү киргизгенбиз. Эгерде жөн эле коркутуп токтотуп кое турган болсо өкмөттөрдү, анда 8 жыл 12 жылга чейин камалат дегенбиз. Биринчи, экинчи окуудан жакшы өттү. Үчүнчү окууда парламентте биздин коллегалар, башка фракциядагылар ынтымактуулук менен аны жыгытып койду. Камеканын кызыкчылыгы үчүн журналисттерибиз кылмышкерлерди мактап атат, журналисттерибиз Сентерени мактап атат, өкмөтүбүз адвокат болуп атат. Мына Сентеренин колосу менен биз айтып атабыз, улутташтыра турган болсок токтотуп, талкалап кетип калбасын. Улутташтыра турган болуп чечим кабыл алсак, аскерди коюп ошол жерде тегеретип, ошол жердеги иштегендерди иштетпей, аягына чейин кармап, Кыргызстанга бир мыгына чейин өткөрүп берип туруп кетиш керек. Болбосо Кыргызстандан чыкпай 12 жылга камаласың деген мыйзамды киргизсек, Камеканын бул жерде Сентеренин пайдасына парламент колдобой койду.